Бүгін жаңы видеонун алдында каналыбызга катталып, лайк басып, коңгуроону басып унутпаңыздар. Бүгүн сыртта аппак кар жаап жатат. Аппак кардай болгон ажур шалдын узорун көрсөтөйүн деп атам. Мындай болгон узор, ал үчүн сиздерге ализе жиби 95% акрил, 5% люрекс. Бул шал ушул узор үчүн аябай сонун болот, аябай сонун. Жылтырактары, люрекстери аябай кооз көрүнөт да. Ушундай жиптерден ажур шалын токусаңыздар болот. Анда эмесе баштадык. Мындай узор. Ал үчүн сиздерге ализе жиби, ториненин размери 1,8. Негизги топчубузду алып алабыз. Негизги топчубузду алып 10 аба илмегин алабыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Birinci ilmek менен tutaştırabız. Пайда болгон шакекчеге 3 аба илмегин токуйбуз. 3 аба илмегин токуйбуз. 1, 2, 3. Эми 3 аба илмеги токулгандан кийин ушул шакекчеге накит менен столбик алабыз. Көтөрүлгөн 3 аба илмеги менен 20-ны 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 nakit менен столбик алдык. Үлгүбүздү кайтарып алабыз. 3 аба илмегин алабыз. 1, 2, 3. Ошол эле 20 столбик накиттин үстүнө дагы 20 столбик накит алабыз. 2, 20 алдык. Бизде мындай пайда болду. Мындай пайда болду. Эми 3 аба илмегин алабыз. 1, 2, 3. 4-нчү аба илмекти да кошобуз. 4 алабыз. 3-кө 1 кошобуз. 4. Эми бияка кайра үлгүбүздү буруп алдык.
Эми ошо ар бир столбик накит менен алынган столбиктин үстүнө дагы накит менен столбик алабыз. Ортосуна бир аба илмегин кошобуз. Түшүндүңүздөрбү? Ортосуна бир аба столбигин кошуп токуп кетебиз. Жыйырманы токуп бүттүк. Мындай үлгү пайда болду. Эми 3 аба илмеги менен жогору чыгабыз дагы. 1, 2, 3. 3 аба илмегин жогору чыгып, бул жерге дагы 10 аба илмегин алабыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 аба илмегин алып, кайткан мурунку катарыбыздагы биринчи эмени таштайбыз да экинчиге полустолбик менен жабабыз. Полустолбик менен бекитебиз да. Эми полустолбик менен бекитебиз. Анан 5 аба илмегин алабыз. 1, 2, 3, 4, 5. Ортосунан бирини таштайбыз, бирди экинчисине кадайбыз. Дагы 1, 2, 3, 4, 5 аба илмегин алабыз. Ортодон бирди таштайбыз, экинчиге коебуз. 1, 2, 3, 4, 5. Дагы ортодон бирди таштайбыз, экинчиге коебуз. Ошондо 1, 2, 3 арка пайда болду. Эми 10 аба илмегин алабыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 аба илмегин алып туруп, ортодон бирди таштап, экинчисине саябыз. Байлайбыз. Дагы 10 аба илмегин алабыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Бирини таштайбыз, экинчисине саябыз. Экинчисине байлайбыз полустолбик менен. Дагы 1, 2, 3, 4, 5. Ортосунан бирди таштайбыз, экинчиге. Так. 1, 2, 3, 4, 5. Ортосунан бирди таштайбыз, дагы 1, 2, 3, 4, 5. Ортодон бирди таштайбыз бияка. Эми 10 аба илмегин алабыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Алып туруп, биякта 3-чү столбикке саябыз. Мындай узор пайда болду. 10, 3 арка, 10, 3 арка. Эми кайрадан эле 1, 2, 3, 4-катары, 5-катарыбыз
кайрадан эле биринчи катар болуп башталат. Анда эмесе баштадык. Бияка 3 аба илмегин алып, 2, 3, 10 столбик накидам алабыз. 2, 3, 10 столбик накидам алып туруп, 5 аба илмегинен турган аркага полустолбик менен байлайбыз. 1, 2, 3, 4, 5. 5 аба илмеги кийинки аркага байлайбыз. 1, 2, 3, 4, 5 полустолбик менен байлайбыз. Биякта дагы 10 аба илмегинен турган арка, буяка 10 столбик накидам алабыз да. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Экинчи аркага, 10 столбиктен турган аркага сразу дагы токуп кетебиз. 10 столбик за ним накидам. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 5 аба илмегинен турган столбикке полустолбик байлайбыз. 1, 2, 3, 4, 5. Бул биринчи жарымдын эле көчүрмөсү болот да мына. Мындай ток атпайбызбы, мына кеттик, ошонун эле көчүрмөсү болот да бул. 1, 2, 3, 4, 5 полустолбик менен байлаштырабыз. 10. 10-чуну 4-чүгө байлайбыз да. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4-чүгө. 4-чүсү немеге байлайбыз. Эми кайра эле экинчи катарды кайталайбыз. Бул биринчи катар. Экинчи катарды кайталайбыз. 3-чү катар, 4-чү катар. Ошентип токуп кете беребиз. Беш аба илмегинен толгон аркага полустолбик менен байлайбыз. 5 аба илмегин алабыз. 4, 5. Аркага дагы полустолбик менен байлайбыз. Эми бул 10 полустолбик накид менен столбиктердин үстүнө дагы токуп чыгабыз.
бир жакта токуп бүттүк, экинчи жагын сразу эле токуп кете беребиз да, үстүн элечи. Onun içine tokuduk yemeğimle. Ne uzur payda oladı. Bir, iki, üç, dört dalağız. Kayreleme sayağız. Üstüne bir hava ilmeğini alıp durup oşol ele nakit menen stolbukların üstüne tokup çıkabız da ayırması üstünde bir hava ilmeği var. Bu şeyden ben ne yazarım? Almadan keyin эми бул аркага эч нерсе токубайбыз. Мынага кийинки ондун үстүнө эле токуп кетебиз да. Ошо менен бул жабылып калат. Көрдүңүздөр мынакей. Мынакей. Мындай узор пайда болду. Эми кийинки катарыбызда мынау катар кайталанат да. Мына 1, 2, 3, 4-үнчү катар. 4-үнчү катар кайталанат. Буяка 3 аба илмеги менен көтөрүлүп туруп, 10 аба илмегин алып, 13кө ортосунан бирден таштап кетебиз. Много катар болот да. Азыр 3 аба илмегин алып көтөрүп алабыз. 1, 2, 3. Эми 10 аба илмегин алабыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 аба илмегин алып, мына катар. Буну бир эмен таштайбыз, экинчиге полустолбук менен жармаштырып байлайбыз. 5 аба илмегин алабыз. 2, 3, 4, 5. Ортосуна бирди таштайбыз. Бага 1, 2, 3, 4, 5. Ортосуна бирден таштайбыз. 1, 2, 3, 4, 5. Ортосуна бирден таштайбыз. Биякта байладык эми. Нерде калган өткөн катарыбызда сразу алып кеткенбиз. Ошол жерге 10 аба илмегин алабыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 аба илмегин алып туруп, бир эмес экинчиге
полустолбик менен жабыштырабыз. Дагы 1, 2, 3, 4, 5 ортосуна белди таштайбыз бияка. 1, 2, 3, 4, 5 белди таштайбыз бияка. 1, 2, 3, 4, 5 ортосуна белди таштайбыз бияка. Эми 10 алабыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 деле алып туруп ортосуна бияка таштайбыз. Дагы 1. Эми ушуну деле карама каршысы кетет да бияка. Көрдүңүздөрбү? Бияка түшүп кетебиз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ортосуна белди таштайбыз. Мынакей. Эми кийинки катарыбыз мына катар кайталанат да мына. Эмнеге 10 алабыз. Бияка 10 алабыз. Бияка 10, бияка 10, бияка 10, бияка 10. Мына эки кат, мына 4-нчү катарыбыз кайталанып кете берет. Бул аябай кооз көрүнөт бүткөндө. Аябай кооз. Бүтүп атканда эң акыркы немесин айтып берейин азыр. Жоолугубуз өзүнүн размерине жеткенде жапканды көрсөтүп койгон да атам. Буягы баш жагы болот да, желке жагы ошондо. Буну столбик, полустолбик менен жаап койсоңор жакшынакай болуп бүтөт да мына. Полустолбик менен жаап койсоңорчу. Карап туруп, секин тегиз полустолбик менен жаап койсоңор болот. Шуну жоолугубуз чачылбайт, чоюлбайт, жакшынакай болуп жабылат да. Мунага карап туруп эле полустолбик менен жаап кетебиз. Жоолугуңардын размери бүткөндө жогору жагын полустолбик менен жаап койсоңор жоолугуңар чоюлбайт, аябай кооз көрүнөт. Көрдүңүздөр мынакей. Мындай болду. Желке жагын полустолбик менен жаптык. Акыр жагына ар бир петляга, ар бир боштондукка мондай бахрама кылабыз. Бахрамага немелерди даярдап аласыңар. Ар бир столбикке столбик воздушный петлясы менен столбик менен бүтөт да. Ошондо ар бирине байлап чыгасыңар да.
бирден байласаңар аябай кооз көрүнөт, жеңил да болот. Ар бирине байлап чыгасыңар. Ошондо кооз, ажурный шаль пайда болот, жакшынакай, өтө кооз. Ушу менен бүгүн видеобузду аяктайбыз. Каналыбызга катталып, лайк басып, коңгуроону басып унутпаңыздар. Келерки сабактардан жолугушканча саламатта болуңуздар. Бай бай.